Toğursan toğursak tutamam. Toğursak ürkmesi yok. Oşunu tozu elin aladiyeti yok. Саламатсыздарбы? Мен Акатова Айнура Токтогоновна Балыкчы шаарына караштуу Саякбай Каралаев атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин мугалими. Биз ушу Саякбайдын 130 жылдыгына карата Саякбайга саякат деген берүүгө келип, мен ошо Саякбай атанын эл билелек, эл угалык бир маалыматты издесемби деп аракет кылдым. Саякбай атабыз жөнүндө элибизде айтылгандай, атагы кеткен алыска, жанына келсең бир киши деп Саякбай атабыздын жөнөкөйлүгүн, ушундай карапайым адам экендигин, ошонун ичинде манасчылык өнөрдөн сырткары мүнүшкөрдүк өнөрдү дагы алып жүргөндүгү жөнүндө кеп узатсам, ушу Саякбай атабыз Оттук айылындагы Ашырбай манасчылыгын биргеликте өзүнүн мүнүшкөрлүк өнөрүн дагы элге тартуулаган экен. Артист болуп Фрунзе шаарында жүрүп, чарчаганда, чалыкканда ушул Тоң районун көздөй жөнөтүшкөн. Анан келип эле ушул Ашырбай чоң атага келип, өзүнүн бүркүттөрүн алып алып, анан эки жакты кыдырып, бөксө тоолорго барып, бүркүт салышып экен да. Анан ошол Ашырбай атанын азыр үйүндө эң кичүү уулу турат. Ошол уулунун эскерүүсүндө айтып атат да, мен ошондо 6-7 эле жашта болчумун дейт. Саякбай ата келгенде өзүнчө эле үйүбүзгө шаң болор эле дейт да. Айылдагы аксакалдын баары, кемпир-кезектин баары чогулуп алып, анын биринчи манасын угаар эле дейт. Анан манасын угуп бүткөн соң, баягы Ашырбай ата кармап жүргөн бүркүттөрүн алып алышып, анан ушул Кара Талаа айылына чейин, ар жакы тиги Шорбулак айылына чейин кыдырып барып келишчү экен бөксө тоолорду. Ошондо дагы баягы эл арасында жолду карата манас айтып берер эле дейт да. Анан ушул элдин айтуусунда дагы бар экен. Ошо айткан сөзү дайыма туура чыгар эле депчи. Анан жана башында айткандай бир жөнөкөйлүк өнөрүн айтып жатпаймынбы? Жөнөкөйлүк касиетин. Ошол касиеттин бири баягы ошо айылга келе жатканда апабыз Эшеккан апабыз өтө катуу киши болгон экен. Жөн жерден коротуп жибербе деп ушул айылга жөнөгөндө бүт чөнтөк башынын баарын карап, ашык тыйынын алып койчу экен да. Анан ал киши келип, Ашырбай чоң атанын үйүндө отуруп, анан тиги Ашырбай чоң атанын аялына айтчу экен: "Ай, Айшеке балам, тиги кепиштин ичин кара" дечү экен. Көрсө баягы көлөкчүнүн башына баягы рубльдарды акырын тиги катып койчу экен да. "Баргының эми, алчу нерсеңди алып кел" деп алып, анан жөнөп калчу экен. Ушундай жөнөкөй адам болгон экен. Ошол жөнөкөй адам болгонуна карабастан ушундай чоң залкар манасчы болгонуна ушу сыймыктанабыз да, кыргыз эли бүт сыймыктанат. Саякбай Каралаев атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Искендерова Жылдыз Искендеровна. Мен ошол мектепте кыргыз тили сабагынан сырткары манастануу илимин жетектеп келем. Эми бул залкар манасчы жөнүндө көптөгөн маалыматтар элге кеңири тараган. Бул адам тууралуу, манасчылык өнөрү тууралуу. Анан мен бүгүн өзгөчө ошол манасчыбыздын мындай күнүмдүк жашоо турмуштагы жүрүм туруму жөнүндө, адамдык сапаты жөнүндө кеп салгым келип турат. Бул ошол Саякбай атабыздын жалгыз келини болгон Сыргак деген уулунун жубайы Азима апанын эскерүүлөрүндө айтылып келет. Ошол Саякбай атабыз абдан жөнөкөй, ошол эле учурда шайыр адам болгон экен. Ал ошол өзгөчө ошол келинин абдан башка үй бүлө мүчөлөрүнөн келинин абдан сыйлап, ошол келинине урмат көрсөтүп турчу экен. Анан бир ошо келининин эскерүүсүндө эмне болуп Каралаева деген фамилияны алып калган тууралуу маалыматты көп адамдар биле бербесе керек. Ошол үйгө келин болуп келгенде ошол манасчыбыз жашаган үйгө газ киргизилип, ошол жакта жашаган тургундар
ошо газдын акчасын айлык акчасын чогултуп ошол Азимага тапшырышчу экен, сен барып төгүп кел деп. Анан эң алгачкы ошол газга чыккан акчаны төгүп келүүгө барганда ошол жерден баягы үйлөнгөндүгү тууралуу күбөлүгүң жок экен, ошол үйдө да катталбаптырсың деп ал чогултуп барган акчаны албай коюшкан экен да. Анан ал үйүнө келип ошол кайнатасына айткан мезгилде ал унчукпастан үйүнөн чыгып кетип, анан барып ошол нике күбөлүгүн алган экен. Анан ошол жака барганда баягы каттап жаткан адам келиниңиздин фамилиясын айтыңыз десе, ал билбей калып, анан менин уулум менен жашап аткандан кийин ал менин деле балам да деп, анан Каралаева деп ошондон баштап анан Каралаева болуп фамилиясы өзгөрүп калган экен да. Мындан сырткары эми ошол келинине жасаган көп мындай жагымдуу жагдайлары да кездешет экен. Ошол дайыма жай мезгилинде өзү эртең менен эрте туруп, үйүнүн жанындагы скверден дем алып эртең менен, анан ошол жакта кароолчулар менен сүйлөшүп, атайын жакшы гүлдөрдү үздүрүп келип үйүнө коюп койчу экен да. Кээ бир учурларда ошол келин уулу уктаган бөлмөгө дагы ошол гүлдөрдү топтоп келип банкага салып коюп, анан гүл жыттанып турган абдан сонун болот, адамдын көңүлүн көтөрөт деп ошентип келиндин дагы көңүлүн көтөрчү экен да. Муну менен мен айткым келет, ошол келин менен кайнатанын ортосунда кадимки эле ата менен баладай мамиле болгонун айткым келет да. Демек бул Саякбай атабыз аял затын абдан сыйлаган адам экен деп билсек болот. Саламатсыздарбы? Мен Саякбай Каралаев атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин математика мугалими Айтбекова Жанара. Бүгүнкү Саякбай ага саякат аттуу берүүгө атайын эл биле элек, журт биле элек бир маалыматты изилдеп келдик элек. Саякбай атабыздын өзүнүн 6 баласы болгон, 4 кыз, 2 эркек, Райымкан, Калыйкан, Сайракан, Сыргак, Чубак жана Күрсүн аттуу балдары болгон экен. Азыркы убакта ошо 6 баланын ичинен 28 небереси, 101 чөбөрөсү, 183 кыбырасы жана 87 тыбырасы бар экен. Бул аталган, жогоруда аталган сандар аркылуу мен эмнени билгим, айткым келип атат. Саякбай чоң атабыздын артын улай турчу демек неберелери, кыбыралары бар экендигин далилдеп кетсек болот.